Бисмилля, алхамдулилля. Акыры ушул күн келди, ушул отчетты эч бере албайтым эле. Былтыр Жалал Абадта Жыппромдо намазкана курулуп аткан эле Рамазан алдында. Анан элдин жардамы менен ошо жерде Залкар деген инибиз бар, ошонун аракети менен демөөрчүлөрдүн ошо себеби менен ошо жерде намазкана курулуп калды эле. Алхамдулилля, былтыр Рамазанда ушул жерде таравихтер окулуп, китептер окулуп, балдар сабакка келип намаз үйрөнүп, азыр ушул жерде алхамдулилля акыры бүтүп калды. Ар ким азастан берип, анан оштук бир немелер берип, анан да бир таксыр бир ишканада иштейт, ишкердүүлүк. Ошол акырында крупный сумма берип, бүтүп айткан сметасын түзүп бергиле деген элек. 180 миң сомдой смета кылган элек, забор, побор, туалет, дааратканалар менен. 180 миң сом ажыратып берип, акырында эч бүтпөй айткан ошо бүтүп калды алхамдулилля. Мынакей. Бери уже жамаат болуп калыптыр, беречи, жамаат болуп, уже бери талимдер болуп, жаш балдар келип намаз үйрөнүшүп. Көчө күнү үйүмдүн астында мечитке барсам, даватчылар келген экен, жамаат. Анан мен өз таанып калдым, мени тааныбай калыптырмын. Өз таанып калып, неме дейт, кандайчы дейт, мен эсиңиздеби, биз жакта Жыппромдо намазкана курулганы сиз кичине себепчи болдуңуз эле дейт. Ошол жамаат ушул мечиттен дейт, мына ушул мечиттен ушул 4 адам чыктык дейт. Ошо даватка чыктык дейт. Анан ошо Алла ыраазы болсун, жамаат бар дейт. Күндүзү бар жумушта болот, кечинде ошол жерде жамаат намаз окуп атат дейт. Балдар, жаш балдар келип намаз үйрөнүшөт. Бул Жыппромдо участка бар да, 5 гектардай жер бар. 500 адам жашайт ушундай да. Анан көбүнчө муктаж үй бүлөлөр жашайт бердечи. Мындай карапайым адамдар көп жашайт бердечи. Анан биз бияка жардам мынакей азыр деле мына көмүр таркатып жүрөбүз дечи, көмүр. Жаш балдарын сурасаң ошо жерге намазканага барып атат, намаз үйрөнүп атат дедик. Былтыр кыйла бир 20 чакты бала келип Куран үйрөнүп атышты бердечи. Машалла, мынакей Залкар инибиздин ушу чуркап аракет кылганы менен мынакей ушу бүтүп калды. Бул что-то душ окшойт, да? Так. Бирөө чечин. Бүтө эле экен да бияга. Бияга төлөт бүтө эле экен. Ошо. Так. Суу бар экен. Бияга эмне экен? Бияга дараткан экен. Көргөнүңүздөй эле дараттар алынып туруп бердичи. Болгону сулар тоңуп калды да. Окей. Так, мына жерде асфальттап коюштур. Анан берге неме да кылган, септик кылышкан, каерде эле иштей албайт, ошол жерде бир жерде септик бар. Сулар ишерге калат. Сууну алып коюптур, тоңуп калбасын деп. Артында по-моему очок да, тамагаш, даватчылар келсе тамагаш кыла турган жер. Мынакей. Ушул. Мына кичинекей эле жер. Ушул жерде мечит жок экен да, Жыппромдочу. Анан мынакей кичинекей эле жер өзү негизичи. Намазкана ичин тартып коеюн азыр. Ушу былтыр ушуга видео кылып канча бир 200 миңден ашык акча жыйналды да ошол жергечи. Ичин мындай эле кирбей эле тартып коеюн. Култашат экен да. Култашат экен. Ичин видео кылган мунук видеолордочу. Алла ыраазы болсун. Алланын дини жайылышына себепкер болгондор. Мен Алла Таала эки дүйнө жакшылык менен кайтарсын. Иншалла, алхамдулилля. Мынакей намазкана. Алла ыраазы болсун. Алланын дининен ыйык улук нерсе жок. Дин жайылса, динибиз жайылса. Паракорчулук, кылмыштуулук, зордуктоо, ажырашуулар, бүт жаман нерселер, ширктер, ысырапкорчулук ушулар азайт иншалла. Ошого динибиздин жайылышына эң көбүнчө, эң басым кылып, ошо салымыбызды кошуш керек дайымчы. Дайым динибиздин иман жайылышына дайым кам пикирде болуш керек, себеби иман дин жайылышы менен гана эки дүйнө биз азаптан кутулабыз иншалла. Алла ыраазы болсун, ушул видеону көптөн бери кыла албайттым эле. Алхамдулилля. Намаз окугандар көбөйсүн, имандуулар көбөйсүн. Намаз бейнамаздар азайсын иншалла. Алхамдулилля.